Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчыларынын бири Робия ибн Кааб деген сахаба болгон. Бул сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы болгон. Аябай жакыр кедей сахаба да. Үйү да жок, минген аты жок, кедей сахаба болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дарат алганда, суусун даярдап, кызматында болгон айтор. Кабарларында келет, керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүндө отурганда да уже эшиктин оозунда күтүп турчу экен. Айрым күндөрү ошол жерде уктап калган, эшиктин оозунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды күтүп, ушундай кызмат кылган сахаба болгон. Сахаба өзү айтат: "Кунту абиту ма расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам" деп. Аллахтын элчисинин үйүндө болчу эмеле. Фа атайтуху би вудуихи, дарат алганга суусун алып келип берип, жана кажеттеринде эмнеге жумшаган болсо ошолорун аткарчу эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам беришен зат эле. Мунун көргөн кызматтарын көрүп, ыраазычылык билдирип, ага рахматын айтып, күндөрдүн биринде айтат: "Сал" деп, сурагын дейт. Мындайча айтканда, сурагын, эмне каалайсың сен? Аллах Тааламдан сага дуа кылайын деген сөз. Караңыз, ушул жерде эми ой жүгүртүп, урматтуу бир тууган. Бүгүнкү күндө кээ бир адамдарда ушундай мүмкүнчүлүк боло турган болсо, бир дуасы бар, ушул кабыл боло турган болсо эмнени сурайт эле? Айрымдар үй, машина, дүйнөдөгү бир кызыкчылыктарды сурашы мүмкүн эле. Бирок бул сахаба Робия ибн Кааб эмнени сурады пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан? Айтты: "Асалука мурафакатака фил жанна". Мен сенден сураймын, бейиште сени менен бирге болуштукту деген. Бейиште бирге болуштукту сурайм деп атат. Бул дүйнөнүн кичинекей көрүнгөндүгү бул сахаба акыретке умтулуусу, гамы кандай чоңдугунан кабар берет. Бейиште сени менен бирге болуштукту сурайм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ау гайра залик", башка дагы нерсе сурайсыңбы деди. Бул сахаба дагы белгилеп, баса белгилеп атат. "Хуа зак", ушул дейт. Бейиште сен менен бирге болуштукту каалайм деди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фа'инни аля нафсика бикафрати суджуд" деп. Андай болсо, сен мага жардам бергин көп-көп сажда кылыштыкка деген. Сен өзүңдүн напсиңе жардам бер көп-көп сажда кылыштыкка. Мындайча айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып сурайт, бирок ошондой болсо дагы сен көп-көп сажда кылып жардам бер дейт. Себеби бул напсиге дегенде, напси жалкоолукту, алсыздыкты, кош көңүлдүктү, рахатты, кумарды, ушундай бир боштукту каалаган нерсе. Адам напси менен күрөш керек. Напси бул проблема. Напсини тарбиялаш керек. Өзүңдүн напсиңди тарбиялайт. Ошол алдымдар айтат, бул тарбиялоонун бирден бир чоң жолу көп-көп сажда кылуу. Жөн эле сура, мен сага дуа кылып коеюн, ушу менен ишке ашып кетет деген жок, көрдүңүздөрбү? Айрымдар түшүнбөйт. Дуа кылып кой дейт, болду. Ошол менен ишке ашып кете тургандай. Сөзсүз бул жерде амал да болуш керек. Амал. Отилкел жаннату лати урithumuha бима кунтум та'малун. Зухруф сүрөсү 72-нчи аят. Алла Таала айтат: "Ал бейишке силер кирдиңер, силердики болуп калды. Эмнеге? Бима кунтум та'малун. Силер кылган амалыңар үчүн." Амал. Валладина жахаду фина ланахдияннахум субулана. Биздин жолдо аракет кылгандарды биз түз жолубузга салып коебуз, хидаят беребиз деп айтат Алла. Амал, аракет. Жана напси менен күрөшүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадистерден айткандай: "Вал мужахиду ман жахада нафсаху лилlah". Чыныгы мужахид бул өзүнүн напси менен Аллах үчүн күрөшкөн. Напсини тарбиялоо. Анан жөн эле ушундай адамдар бар, бир нерсени дуа кылып койсоң эле болду, өзү ишке ашып кетет. Ушуну эске тутуп коелу туугандар. Дайыма дуа кылганда ошонун себептеринде аткарабыз. Мына балалуу болгубуз келеби, үйлөнөбүз. Аллах Тааламдан рызкы сурайбызбы? Иштейбиз. Аллах Тааламдан сурайбыз, жана себептерине аракет кылабыз. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сура деди. Сахаба сурады, бейиште бирге болуштукту каалаймын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Андай болсо, сен өзүңдүн напсиңе мен дуа кылайын, бирок сен көп-көп сажда кыл деди. Напсиң менен күрөш деди. Мага жардам бер деди. Сен да ушу аракетин жасап, менин дуагым кылып коюш эле жетпейт экен.
Мына бул хадистен анык болуп турат. Ушундай бир дуа барбы, кылып койсом эле жолум ачылып кетет эле. Бирок амалы бузуку, амалы жок болсо, күнөөдөн арылбаса, тооба кылбаса, каяктагы ал дуадан пайда болот. Дуаны тосо турган жолдордон алыс болбосо, андан кийин сажда келди. Бул да ошо сажданы көп кылуу. Нафил намаздарда болобу, сүннөтпү, парс намаздарда, ар бир намазда сажда бар. Аллах Тааламга шүгүр кылганда сажда кылынат. Сажда тилавада сажда кылынат. Айтор, адам баласы канчалык сажда кылган сайын ошончолук даражасы көтөрүлүп, күнөөсү кечириле берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте айтат: "Алейка би кафрати суджуд". Сен көп сажда кылгын. Фа иннака лан тасджуд лиллахи саждатан илля рафаака Аллаху биха даража. Сен ар бир сажда кылганда сөзсүз Аллах Таалам сенин даражаңды көтөрөт. Ва хатта анка биха хатиа. Жана ар сажда кылган сайын күнөөң да кечириле берет дейт. Бирден күнөөң кечирилип, даражада көтөрүлө берет. Ал эми ушул сажданы буза турган нерсе. Сажда кылып, бирок сажда болуп саналбай турган учур. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйган ушул карганын жерди чокугандай кылып сажда кылуу. Айрым адамдар ушу намаз окуп атканда дуа кылыш биякта турсун, саждадагы зикирди айтканга үлгүрбөй тургандай сажда кылат. Мындай окулган намазды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Ушул окуядан Робия ибн Кааб сахабанын акыретке болгон умтулуусу, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кызматы, бул дүйнөнүн мунун көз алдында кичинекей көрүнүшү, умтулуусу, бийик умтулуусу, бир гана нерсени каалашы, бейишти. Пайгамбар саллаллаху жооп берсе дагы, өзү сура деп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга багыт берди. Өзүңдүн напсың менен күрөш, мага жардам бер. Тек гана дуа гана ишке ашпайт экен, амал болуш керек экен. Көп сажда кылуу адамдын даражасы көтөрүлүп, күнөөсү кечирилип, жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бейиште бирге болууга, солих адамдар менен жакын болууга себеп болот экен. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.